Жогорку кеңешке ар бир ушул шайлоо болгон сайын блогерлер же болбосо ырчылар, спортсмендер барганга аракет кылат да. Же болбосо анан ошого негизи юрист эмес, экономист эмес адамдар ошол кандидат депутат болом дегенге кандай карайсыз? Азыр мурун негизи мындай талап жок болчу да, диплому болсун дегенчи, ал кийин пайда болду. Мен жеке оюм диплом деле кереги жок депутат болуш үчүнчү. Депутат деген ким? Бул мамлекет кызматкер эмес. Бул элдин үнүн жеткирген адам, элдин муктаждыктарын түшүнгөн адам. Кээ бир адамдын 10 диплому барып болуп деле, бир диплому жок адамдай деңгээли жок. Сен мисалы айылда 10 жыл жашадың, дипломуң жок, бирок айылдын турмушун билесиң, беш колдой, көйгөйлөрүн билесиң, келип парламенттен көтөрсөң анын эмнеси жаман. Ошондон мен ойлойм, ал экономист да керек, юрист да керек, дыйкан да керек, врач да керек, мугалим да керек, жана башка кесиптер болобу, баары керек. Балким артист да керек, маданият деле бар да Кыргызстанда. Ошо артисттердин көйгөйүн көтөрөт. Бирок, конечно, бир аз деңгээл керек. Ошону туура түшүндүрүп бере алган, ошого жараша бир мыйзамды демилгелеген адамдар керек. Тажрыйба эл колдош керек.